болушунча биз ошо Калифорниянын стандарттарын окшоштуруп, биякта ошо биринчи агропаркты баштамай болдук. Агропарк деген бул минимум 50 гектар болгон территория бир жерде жайгашкан. Онда жаңы стандарттарды киргизели деп атабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин МөМө ассоциациянын мүчөлөрү жана биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Мен силерге азыр биздин жаңы бир концепция менен бөлүшүп кетейин дедим. Ошо МөМө ассоциациясы агропарк деген концепцияны ишке киргизип баштады. Бул эмне деген концепция? Бул агропарк деген бул минимум 50 гектар болгон территория бир жерде жайгашкан. Биз муну эмне үчүн кылып атабыз? Азыр байкап атабыз, көп жерлерде майда болгон үлүш жерлерине ар кандай 1 гектар, 2 гектар, жарым гектарга жаңы ошо МөМө тармакка кирем деген адамдар жерди табып, эптеп ошол жактан баштап, бирок ошондо дагы мындай ойлонуп көрсөңөр, ошол жакка свет тартып баш керек, ошол жактан сууну чыгарыш керек, ошол жакка бир бассейн жасаш керек. Ошонун баарын жасап атканда, эгерде биз кайра эле 1 гектарга канча чыгым болуп кетти деп санап чыкса, аябай кымбат болуп калат да, 1 гектарга бөлүп санагандачы. Ошондуктан биз жерлерди бириктиргенге бир стимул болсун деп, азыр ошол концепцияны сунуштап атабыз. Минимум 50 гектар бир контур болуш керек. Ошондо агропарк уюшулганга мүмкүнчүлүк пайда болот да. Андан көп болушу мүмкүн. Керек болсо 200 гектар, 500 гектар бул деле бир агропарк болуп саналат. Өзгөчөлүгү эмне? Бул жакта 4 түрлүү категориядагы катышуучулар болот. Экөө мындай пассивдик түрүндө иштешет, алар жердин ээлери жана инвесторлор. Жердин ээлери алар жерди беришет агропаркка, экинчиси инвесторлор алар акчасын салат. Экинчи тараптагы активдүү мындай мүчөлөрү бул фермерлер жана башкаруучу компания да, менеджментти жасаган компания. Фермердин кандай салымы болуш керек? Фермер ал жакта өзү ошол көчөттөрдү алыш керек. Анткени фермер дагы бир нерсени мындай тобокелчиликке барып, эгерде эч кандай тобокелчиликке барбаса, анда иштебей деле коюшу мүмкүн да, жакшы мындай мотивациясы болбой калышы мүмкүн. Жана өзүнүн эмгеги. Агропарктын ушул башкаруучу дирекциясы болсо, менеджменттакы жооп берген. Ал болсо ушул дүйнөлүк эң алдыңкы компаниялардын технологияларын ушу агропаркка ачып берет да. Ошол эле мисалы үчүн биздин таптакыр жалпы регионго киргизгенге жаңы бир сорттор бар, аларды киргизгенге мүмкүн эмес, бирок ошо агропаркка киргизгенге мүмкүнчүлүк болот. Эмне үчүн? Анткени агропарктын ичинде бул жабык территория, коопсуздук бар болот, ичинде эч нерсе кирип чыкпайт, жөндөн эле бүт бары аэропорттун охранасы кандай иштесе, аякта дагы мындай бары кирип аткан, чыгып аткан бары текшерилип туруш керек. Өзүнчө бир режимный объектте болгондой болот. Демек, ошол дүйнөлүк селекционерлер, питомниктер, алар дагы ошол пиратство болуп кетпейт дегенге ишенгенге биз атайын ошондойду уюштуруп атабыз да. Бул бир жерде жайгашкан жер. Ошол башкаруучу компания тарабынан бул дүйнөлүк деңгээлдеги агрономдорду алып келип, ошол жактагы фермерлерге мындай дайыма консультация берип, ошол бүт периодто мына жерди агропарктын ошо башкаруучу дирекциясы жерди полностью даярдап берет, инфраструктурасын даярдап берет, ал жана инвесторлордун акчасы менен баарын даярдап берет. Анан даярдап бергенден кийин ал бүттү скважина болот, бассейн болот, электр энергиясы бар болот, баары мындай королот. Ичинде болсо мындай ичинде жана грядкалардын баарын даярдап, топуракты даярдап, пленка менен жабып, ошонун баары теги жана тамчылатып сугаруу системаны да коюп берген менен баары даяр болот да.
Фермер келгенде уже жана өзүнүн көчөттөрүн гана отургузуп, андан наркы иштин баары жана сугарган, жер семизгичтерди берген, зыянкечтерден коргогон, оорулардан коргогон иштерин баарын ошо фермер жасаш керек. Тергенден дагы ошонун баарын жасайт. Анан ошонун баары, продукциянын баары бир стандарттарда өсөт. Ал жакта мисалы үчүн агропаркта каалаган сортторду отургузганга мүмкүнчүлүк болбойт. Ал ошол башкаруу компания тарабынан стандарттар аныкталат. Андан кийин болсо ичинде эмнелерди кандай ыкмалар менен өстүрөт, кандай жер семизгичтерди каалашынча мисалы үчүн ашыкча азотторду бергенге мүмкүнчүлүк болбойт. Анын баары жана эл аралык деңгээлдеги күчтүү биздин чет өлкөлүк агрономдордун стандарттары менен жазалат. Биз болсо агропарктарда негизи Калифорниянын стандарт менен баарын бекитип атабыз. Эмне үчүн Калифорния десеңер, анда биз мындай дүйнөлүк технологияларды салыштырып көрөлү да. Эгерде азыркы учурдагы Кыргызстандагы орточо түшүмдүүлүктү алсак, 1 гектардан кулпунайын бизде 10 тонна эле чыгып калып атат да, орточосу. Албетте кээ бирлер рекорд коюп аткандар бар, ошол эле 40-50 тоннага чейин алгандарыбыз бар. Бирок ошол эле учурда мисалы үчүн Калифорнияда орточо түшүмдүүлүгү 70 тонна экен да. Андан дагы аларда 150 тонна, 200 тоннага чейин алгандар бар экен, бирок эми ал рекордсмендер, бирок орточосу 70 болуп атат. Эми биз ошол Калифорниянын технологияларына басым кылып аткан себеби алардын эң негизги басымы технологияларда. Булар селекция кылышат экен. Ошол көчөттөр оорубагандай, көчөттөр мындай ар кандай стресске туруктуу кыла тургандай кылып туруп атайын мындай селекцияны күчөтүшөт экен. Европада болсо көчөткө эмес, алар көчөттүн мындай өсүмдүктөргө керектүү шарттарды түзүү жагынан, мисалы үчүн парникти жасап, жамгыр жабасын дегендей. Мисалы үчүн европалык көп сортторго жамгыр тийип калгандан кийин эзилип кетет экен да. Ошол эле Калифорнияныкы ал жамгырга жаса дагы ал эзилбегендей, мындай сырты катуураак боло тургандай сорттор ушундай селекция кылышат экен. Кийинкиси бул жана ооруларга туруктуу кыла тургандар да болот экен. Анткени бизге мына бул акыркы жолу менен барып келгенде Түндүк Американын ошо кулпунай өстүрүүчүлөрүнүн конференциясына катышкам. Ошол жакта дагы мына сүрөттөрүн көрсөтүп берип атты. Бир жакта эски сорттор экен, анан жаңы бир ооруларды ошол талаага атайын киргизиптир да. Топурак оорулуу экен да. Алар баары өлүп калыптыр. Жаңы сорттор болсо, алар ошо жаңы селекциядан өткөндөрдө ошол ооруга туруктуулугу, иммунитети бар экен, ошол үчүн ал жакшы эле өсүп атат да. Биз эми ошол агропарктарга ошондой жаңы сортторго доступ ачканга мүмкүнчүлүк бар болду. Биз билесиңер, университет Калифорния Дэвис деген университет менен келишимге кол койгонбуз. Ошонун негизинде биз 2019-жылкы жаңы сортторго доступ ачылды Кыргызстанга. Бул тарыхый окуя болгон, анткени мындай доступ мындай СНГ мамлекеттердин арасынан жалгыз Кыргызстанда бар. Бирок кайра эле биз кол койгонбуз, пиратство болуп кетпейт, башка бирөөлөр көчөттөрдү уурдап кайра өздөрүнүн мындай көбөйткөнгө биз жол бербейбиз деген милдеттемен алганбыз. Ошол үчүн жанакындай только мунун баарын агропарк концепциянын алкагында ишке киргизели деп атабыз дегендик да. Эми буюрса, бул жылы биз биринчи жолу ушул агропаркты ишке киргизип атабыз. Ал Чүй областында болот. Жалпы аянты 50 гектар, бирок 50 гектарга биз мындай дароо биринчи жолу баштап аткандыктан биз 50 гектарга баштабай, 50 гектар жалпы жер анын баары. Бирок ичинен биз ошо 5 гектар жерине баштайлы дедик, чечтик да. Азыр ичинде мына жердин ээси бар, инвестор бар. Анан бул жыл болсо биздин агро мектеп деген дагы долбоорубузду ишке ашырганбыз. Ал былтыр баштаганбыз. Ошол агро мектептин бүтүрүүчүлөрү атайын ошол жерде дагы мындай окуп, заодно мындай иштин баарын аткарып, ошол иш менен үйрөнүшөт да. Ошол жактан иштин баарын баштайбыз. Анан ал үчүн атайын бизге апрелдин
4-нөн 15-не чейин Калифорниядан эң алдыңкы адистер келмей болду. Анын ичинде Олег Догович деген бул ошол университет Калифорния Дэвистин Cooperative Extension деп коет экен. Буларда атан университет менен фермерлердин ортосунда болгон эң керектүү бир адамдар болот экен, адистер. Булар булар илим билимди жакшы түшүнгөн адамдар жана фермерлердин тилин да жакшы түшүнгөн адамдар экен да. Ошол Вентура деген шаарга жооп бере турган Cooperative Extension специалисти бизге Кыргызстанга келмей болду. Бул өтө тажрыйбалуу адам. Ал адамдын көп статьялары жазылган, ошол статьялардын негизинде көп китептер да жазылган да. Ошондой эң күчтүү Калифорниянын бир адисинин бири деген Кыргызстанга келип атат. Ал менен кошо Глен деген эң мындай чоң бир фермердин бири. Буларда биз мына чогуу ноябрда Калифорнияга барганда анын таласына барганбыз. Аныкы 250 гектар жеринде кулпунайды иштетет. Биз анын таласын көргөндө аябай мындай суктанганбыз. Ушунча ирет менен, ушунча мындай масштабтарды көргөндө мындай ооз ачылып эле аябай таң калып келгенбиз да. Буюрса ошол эки адам биздин ошо биринчи агропаркты ишке ашырганга бизге жардам берет. Кандай мына стандарттар менен болушунча биз ошо Калифорниянын стандарттарын окшоштуруп, биякта ошо биринчи агропаркты баштамай болдук. Ал агропаркта жана айтып кеткендей эле 50 биздин бүтүрүүчүлөрүбүз, агро мектептин бүтүрүүчүлөрү дагы катышат. Анан алар конокторубуз келгенде апрелдин башында анын баарын жерди кантип даярдаш керектен баштап, кандай грядкаларды түзүш керек, кандай ирригацияны коюш керек деген бүт баарын биз алардын көзөмөлү менен жасайбыз. Аларды үйрөтүп берип турат, анан биздин ошо окуучулары ошонун баарын көрүп, кийин ошо тажрыйбанын баарын топтоп туруп, өздөрүнүн аймактарына Кыргызстан боюнча бүт райондорго жайылтуу боюнча иштерин жасашат да. Бирок кайра эле ошол биринчи агропаркта отургузган бул бир нерсе, ошо даярдап бүт баарын жасаган. Бул үйдүн бир фундаментин салгандай эле нерсе да. Анан кийинки жанакы өстүргөндөгү сугарган, жер семизгичтерди берген, зыянкечтерден коргон, оорулардан коргон, бул дубалды салгандай эле. Аны дагы алар уже онлайн эле болот, бирок бизде дагы дайыма мындай маалыматты берип турабыз, алардын көзөмөлүндө дагы жасап турабыз. Анан кийинки эң акыркы этап бул ошол түшүмдү туура чогултуу. Аны дагы биз жаңы стандарттар менен жасаталы деп атабыз, анткени мурунку учурда баарыңар билесиңер, көчөт жана кулпунайды көбүнчө мындай жыгач ящиктерге эле салып берип, каалаганда ар кандай тере берет да. Азыр болсо мына биз бул жылы ошол агропаркта мондай жаңы стандарттарды киргизели деп атабыз. Мондай ушуга окшогон контейнер, так ушулар болуп деп айта албайм, бирок ушуга окшогон мондай атайын кулпунайлар урунуп калбасын, ылдыйкылары өзгөчөсү урунуп калбасын, өзү максимально көбүрөөк сакталсын дегендей, анан биз алдыңкы бир базарларга чыгаралы деп атабыз да. Мисалы үчүн былтыр бизде эмне көйгөй болуп калды, экспорт менен кичине көйгөй жаралып калды. Эмне үчүн? Анткени биз эскиче гана иштеп жүрүп берип, жана жыгач ящиктер менен 2 килограмм, 3 килограмм менен Сибирь зонага, Россиянын Европа жагына эмес, ошол Сибирь жана башка аймактарына жеткизген үчүн эле бизде сатуу базарларыбыз аябай мындай чектелген эле болуп калган экен да. Эми болсо биз мондай жаңы стандартта тердиргенде дагы чакага тердиртпей, бияка тердиртип, ошонун баарын жабып, туура таңгактап туруп, анан ошону мисалы үчүн Москва жака сатууга сунуштайлы деп атабыз. Биринчи Москваны жакшылап өздөштүрүп алсак, кийинки этап менен Кытайга, дагы Дубайга жана жалпы араб дүйнөсүнөн дагы өзүбүздүн кулпунай жана башка ягодаларыбызды сунуштайлы деп атабыз да. Ошол жакта ошол упаковкалардын стандарттары өтө маанилүү экен. Мисалы үчүн мындай менен малинаны ушундайга тердиртсе болот. Анда дагы алар билесиңер, аябай жумшак болот, сок кечке эле чыга бериши мүмкүн суусу. Ошол үчүн
мындай көрүнөр, биякта дагы атайын кызыл мындай атайын подкладкасы болот экен. Ошол жагында суусу дагы чыгып калса дагы ал мындай сатып алуучу алып атканда мындай көрүп жакшы экен деп мындай көрүп коет да. Эгерде ак болуп калса, мисалы үчүн кызарып калганда, бул кичине бузулуп бараптыр деген үчүн албай коюш мүмкүн. Ошондой аябай көп нюанстар бар экен упаковкалар боюнча. Бул боюнча дагы биз Европадан эң күчтүү компаниялар менен азыр мындай шарттарды түзүп атабыз. Биздин ошо мүчөлөргө жакшы шарттар түзүлсүн депчи. Алар тура упаковка кылып, көпкө сактала тургандай, алыскы жолдорго жете тургандай, анан аяктан шашпай сатыла тургандай. Албетте биз ушундай жаңы стандартка өтсөк, анда стихийный торговля гана эмес, мындай базарларга алып барып эле оптом саткандан тышкары дагы биз соода түйүндөргө киргизгенге дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз ачылат. Демек, жалпы мындай сатуу жагыбыздан маселелер азыраак болот деп ишенебиз да. Ошол үчүн биз бул агропарк деген өтө маанилүү. Анткени кээ бир нерселерин жасап коюп туруп, бирок өстүрүү жагы туура эмес болуп калса, билесиңер, мисалы үчүн эгерде өстүрүп атканда туура эмес терсе, же өстүрүп атканда көбүрөөк азотту берип койсо, демек кулпунай өзү мисалы үчүн жумшак болуп, анан жолдон эле эзилип кетиши мүмкүн да, бузулуп кетиши мүмкүн. Анан албетте биздин экспортерлорубуз дагы андан банкротко учурап, анан демек бул жалпы кийинки рейстерден мисалы үчүн баасын түшүрүп коюшу мүмкүн да. Ошондой нерселер болбош үчүн биз дагы жакшы стандарттар менен өстүрүп, дүйнөлүк рыноктарды багындырышыбыз керек. Ошо буюрса, мына даталар бар. 4 апрелден баштап 15 апрелге чейин бизге атайын ошо Калифорниядан урматтуу биздин конокторубуз келет. Ошолор менен кошо биз агропаркты ишке ашырып баштайбыз. Ага чейинки этаптардын баары мына бизде 1 ай, точно ровно 1 ай бар экен десек болот. Ошо 1 айдын ичинде кандай бул иштер болот, эмне кантип даярданабыз, эмнелер болуп атат дегендер боюнча силерге да маалыматтарды берип турабыз. Азыркы биринчи кадамдар жөнүндө айтып кетсем, албетте мына ноябрь, декабрлардан баштап эле биз жана ошол көчөттөрдү Калифорниядан алып келели деп чечкенбиз. Ошо Калифорниядан Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ошол жакшы, таза көчөттөр келме болду. Эки эң мындай ири күчтүү питомниктерден заказ кылдык. Ал Lassen Canyon, анан Cedar Point деген питомник. Ошо эки питомниктен Кыргызстанга эң жогорку стандарттагы көчөттөрдү ошол агропаркка заказ кылып алып келип атабыз да. Ал көчөттөр эч жакка сатыкка чыкпайт. Ал только ошо агропарктын ичинде болот. Анын ичинде 4 жаңы сорттор бар. Бул Warrior, Victor, Valiant жана Moxie деген жаңы сорттор. Аларды биз бул жерден дагы тесттерди жасайбыз. Кандай болот экен, кандай өзүн көрсөтөт экен, чүйдүн климатына кандай өзүн көрсөтөт экен дегенди байкайбыз. Кийинки жылы буюрса ошо башка дагы аймактарга ошол агропарк концепцияны жайылтып, анан ар бир жерге дагы ушундай тесттерди жасап, ар бир аймакка кандай сорттор, ошо Калифорниянын кандай сорттору өзүн жакшы көрсөткенди байкайбыз да. Андан тышкары көбүнчөсү бул Monterey, Cabrillo деген, анан кичине San Andreas деген сортторду дагы ошо чүй аймагында көрөбүз, байкап көрөбүз, өздөрүн кандай көрсөтөт экен. Бирок көбүнчөсү ошо Monterey, Cabrillo жана San Andreas дегендер отургузулат. Анан калган жанакы 4 сорт болсо, жаңы сорт, алар тестке гана кичине көлөмдөрдөн алынган, аны байкап көрөбүз. Ошо кийинки этаптарды дагы силер менен бөлүшүп турабыз. Азыр болсо алдыбызда көп иштер бар. 1 ай калды. 1 айдын ичинде биз скважинаны даярдашыбыз керек, бассейнди даярдашыбыз керек, техникаларды даярдап коюшубуз керек. Ошол керектүү жана биздин коноктор келгенче баары стартта болуп туруш керек. Анан алар келгенде бат-бат тез ушу иштердин баарын жасап, агропаркты ийгиликтүү мындай ишке киргизгенге аракет кылышыбыз керек.
Ошол үчүн биз менен дайыма чогуу болуп тургула. Анан ушул биздин YouTube канал, Instagramдарыбыз аркылуу, TikTok'убуз дагы аркылуу биз өзүбүздүн ишмердигибиз жөнүндө айтып турабыз. Мына бүгүнкү күндөн баштап кандайдыр бир деңгээлде ошол реалити шоуго кош келипсиңер деп айтсам болот. Барыңарды ошол кантип мына ошол агропаркты баштап атканыбыздан баштап сезондун аягына чейин аракет кылабыз, ошонун баарын чагылдырып силер менен бөлүшүп турабыз. Силер болсо ошонун баарын аябай жакшы көрүп, өзүңөр дагы көрүп, досторуңар менен, туугандар менен дагы бөлүшүп, мындай маалыматты ошол жактан көбүрөөк алып тургула, окуп тургула. Анткени бул дагы силер үчүн мындай жакшы тажрыйба алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Тилекке каршы ал агропарк баарына ачык эмес, анткени ичинде бул атайын бир режимный объект дегенди аткандай болуп атат. Ошол үчүн бул жана биздин агро мектептин гана окуучуларына ал жер ачык болот. Силер болсо калгандарыңар баарыңарга ошол онлайн биздин каналдарыбыз аркылуу көрүп турсаңар болот. Ошо кийинки эфирде көрүшкөнчө.